Assalamu alaikum ve rahmatullah. Туғандар, камералардың ең простой варианттары. Андайдай өзіңіздер эле алып эле телефонго кошуп алсаңыз боло турган ең оңой варианттары мынандай 3 түрлүү вариант. Эми азыр мына бирөөнү кошуп койдум, калган экөө кошулу элек. Бирок үчөө мынабу үйгө коюлат. Андайдай провод менен постоянно сайылып турат бул. Андайдай Wi-Fi менен иштейт, үчөө тең. Үйдө Wi-Fi болсо бул Wi-Fi полный өтө көп кыйла жерге чейин тарайт, ошон үчүн ошого Wi-Fi бар болсо болду. Мына бул үйгө коюлат. Бул эми баягындай үйдө кичинекей балдары бар адам немелер, өзгөчө келиндер үйгө коюп коет. Телефондон караганча сыртта иш кылып жүрө берет, балдарын коюпчу. Мынаны караңыздар. Мынакей. Мынандай болуп телефонго ушундай эле кошулат. Мынакей мынандай болгон управлениясы бар. Мына мисалы үчүн басса жылат. Мына караңыздар мына. Баягы басасыз, жылат. Ылдый басса ылдый түшөт. Жогору басса жогору ышыгылса. Буну үйгө тек жай коюп эле, үйдүн комнатанын ичинден бардыгын карай берсе боло турганы бул. Мына болбосо сыртка коюлат. Бул сыртты контролдойт. Мисалы үчүн талаада жүрүп деле үйдө эч ким жок болгон болсо, мындан үйдүн ичин, мындан үйдүн сыртын, анан буну малканаларга койсо болот. Мисалы үчүн малды карап турганга, воротага койсо болот. Бул дагы мындай кабель менен туташат. Стационарный. Анан мына болбосо бул өзүндө батарейкасы бар. Буну заряддалат, телефон сыяктуу эле заряды көпкө эле жетет. Анан бунун мындай инфракрасный бар. Бул түндөсү дагы көрөт, түнү дагы. Анан любой эле мындай немелерге жабыштырып кое беребиз мына темирге. Мына көрдүңүз, бул мисалы үчүн жанагындай немелер бар эмеспи? Өзгөчө малчыларга же башкаларга, мисалы үчүн эгерде бир уйду бизде ушундай го, уйубуз, жылкыбыз же болбосо жанагындай бир бала долларлык арашандар ошолор турган жерге коюп койсо, үйдө отуруп алып эле карап отура берсе болот. Эмне болуп атат, кантип атат? Воротага коюп койсо болот, гаражга коюп койсо болот. Мындай временный бир жерде карап туруш керек болсо, бул ушуга алып барып эле тарс темирге жабыштырып коет, тура берет. Ушундан эле анан кийин эмне болуп атканын карап, кийин ал жерде иш бүттү, алып коет дагы, заряддап коет, башка жерге коюп кое берет. Вот ушундайдай. Анан кийин үчөөнүн тең голосовой связь бар. Сиздин сүйлөгөнүңүз мындан чыгат. Мисалы үчүн bundan siz угуп турсаңыз болот. Слежениясы бар. Ушуга окшогондой артыкчыл немелери бар. Анан кошулушу эң оңой телефонго.